Bunun аты Пират. Пират? Бул не? Сапар мырза, бул тиги козулардын. Быйылкы төлдүн основной иштеген кочкор. Ошо аты Золотой. Аты Золотой. Ассаламу алейкум достор, катталуучулар. Бүгүн биз Жайыл районуна караштуу Калдык айылына келдик. Сапар мырзанын короосундабыз. Ассаламу алейкум Сапар мырза. Буюрса мына Сапар мырзанын короосундабыз. Сапар мырза 2 жыл болду баштаганыңызга, 2 жыл болуп калды. Ошо Арашан койлорун 2 жыл болду. Сапар мырза нолдон баштадыңыз, Башты жаңы баштап атат. Буюрса бизге бүгүн айтып бересиз. Корооңуз буюрса бүгүн көрүп атабыз. Жакшы, уже төл түшүп баштаптыр. Буюрса ошо сизден бүгүн бирке айтып берип, Сапар байке жаңы баштагандарга буюрса ортодо эмне тоскоолдуктар болду, эмне болду? Эмнеден ушу Арашан койлорго кызыгып калдыңыз? Эмнеден башталды? Эң башы. Буга чейин айтмакчыдай, өзүм 2022-жылы жайында баштадым бул иште. Кызыкканым, өзүмдүн жолдош балдарым кармачы, алар үйүнө барып калсам чоң эле бир койлор көрүнүп, көзгө абдан жакшы көрүнчү. Ушунда өзүмдө да кой чыгып, ушуну кармасам жакшы болот эле деп ушундан баштагам. Буюрса бүгүн канча башка жетип калдыңыз? Жалпыбы? Жалпы канча баш? Жалпы бир 70-80 баштай барга жалпысы. Жалпысы 70-80 баштай. Баары уже төлдөндү. Последнийлер бар, май-июндарды күтүп атам буюрса төлдө, акыркыларынча. Основной меники февралда болду. Февралда? Жаңы баштагыңызда эмне кыйынчылыктар болду ортодо? Эмне болду? Албетте, ар бир иштин башында кыйынчылыктар болот да. Эң алгачкысы менин оюмча бир опыт жок, знание деп орусчасы знание деп коет го. Ушу знание жок болуп, каражат, как обычно. Баягы каражатка, Барып туруп бир малды жактырсаң, анысы баасы да абдан бийик болуп, ага алың жетпейт. Ошо эң алгачкысы менин оюмча ошо опыт менен знаниеден болду. Эң проблемачы эң башындагысы. Эң башындагысы. Буларды бакканда жөнөкөй, биздин кыргыз кой, жана жөнөкөй эле чарба койлордон, чарба дейсизби, кандай дейсиз, жөнөкөй эле койлордон айырмалары болот экенби? Жаңы кармап баштап. Менин оюмча эч кандай айырмасы жок. Ошондой эле, ошол эле чөп жем бересиң, прогулкага чыгарасың, эч кандай айырмасын мен өзүмдүн ичинен сезген жокмун да. Кайсыл линиялар менен баштадыңыз? Линия. Эң башында, жумуштун башында көп короолорду кыдырдык, бирок эң алгачкы менин оюмча 3 кородон баштарды сатып алдым. Чаловкада Улан деген дос балам бар, ушундан алдым. Кароолтан Нурмухамат деген байкебиз бар. Анан Аксүйский Ущелье Кеперарктан айыл бар, ошоктан Азамат деген байке. Ошол жактан да алып келдиңиз? Ошол жактан да алып келгем. Ургачылардан, Ургачы. Козу токтулар болчу, андан кийин чоң эле койлордучу. Ошо башы ушундан башталган. Башында жалпы 15 баштан баштагам. Сразу алганда 15 баштан. Башында 7 баш алгам, ушинтип акырын ушу бүгүнкү күнгө чейин ушунча самыма жеткирдим. Бул чарбамда көп эле линияны чогулттум. Эң алгачкылары 80 линиясы бар, Бойтян линиясы бар, Кораблевский линия бар, Титаниктин линиялары бар. Айтор көп эле линия араштырдым бияка чогулткандачы. Сапар мырза, бул кочкорлор кайсы кородон келди? Булар сатып алдыңыз? Ооба, козу кезинде сатып алган болчумун. Могу күрөң бури эле өзүмдүкү былтыркылар. Өзүм этке деп калтырып койгом, былтыркы төлүмөн. Кеч жайында туулган болчу. Калгандары баары бир кородон алган болчумун. Эралиев Данияр деген өзүмдүн жакын байкем бар. Ошонун короосунан алган болчумун. Ошо чоңойтуп атам. Буларды эмне койго коесузбу же өзүңүзгө эмнеге алдыңыз? Для себя элеби? Буюрса ошо бир оюмда бар. Мисалы, жаныбызга басып келген козу кочкорду ошо быйыл коюп көрсөм деген ой бар. Аты Дерзкий деп койгонбуз. Дерзкий? Жакында 1 жылга бирге чыкты. Буюрса ушунда бир келечеги бар деп ойлойм өзүм да. Жакшы, колго мүмкүн. Кулактарын ченедиңер? Кулагы бир 20-21 бар го менин оюмча. Козу тишин котор элек. Тишин котор элек пока. Бесин тарткан жоксуңар? Бесин тартып элекмин, чын айтсам. Жакшы, козулар. Буюрса буларды буюрса ушундай ой бар да.
Бою 90. Бою 90 дейт. Разреси бар экен. Бул козу кочкор мындай бүт баары ойдогудай да. Койругу, кулагынын жатышы, кулагынын узундугу, башы. Ошо буюрса ушуну калтырып өзүмө ошо койлорго кошсом деген ой бар да быйылкы күздө. Булар калганы. Калгандары ойлоном. Балким бирөө келип сураса, кызыкса. Ооба. Биякта 2 линия бар. Бир линия ушастик деген бир кочкор бар. Ошо анын баласы дающий, ушунун балдары и 80 линия бар бирөөсү. Ошондой. Могузуңуз да жакшы экен, бийик. Баары эме экен. Баары стандарт, баары келишкен. Именно ошонун арасынан могул сизге жагып ушул келишип. Көңүлүмө ушул дерзкий деген кочкор жагат да. Жеңип көрөчү. 21 экен, 21 жарым бу. 21, 21. 21 жарым. Кол тишкен. Тиш котор элек. Даже еще не думает. Сапар мырза, бул тиги козлардын. Быйылкы төлдүн основной иштеген кочкор. Ошо аты Золотой. Аты Золотой. Бул да козу кезинде Данияр Байкенен алган. Бул да Данияр Байкенен келген, Жашы 2ге чыкты жаңы. 2ге чыкты. Чыкты. Бул да дающийдин баласы. Ушунда ушастик деген кочкордун небереси болуп калат. Мына карагалачы. Быйыл основной аты тегиме. козулардын атасы ушул болуп калат да. Жашы канча жаш дедиңиз? Жашы мына 2ге чыкты. 2ге чыкты, жаңы. Жаңы. Буюрса мына достор, байкадыңар кочкорду. Боюн, кулактарын ченегенсиңер. Мен чын айтсам ченеге эмесмин. Ченеге эмессиңер, Бүгүн эле койлордон алдым. Бүгүн чыгардыңыз? Бүгүн эле чыгардым. Уже бүттү. Бүттү бүгүн. Мына койлордон бүгүн эле чыгарыптыр. Эс алууга кетип, эми күз тогошом буюрса. Буюрса мына сразу көрүшкек. Буюрса бериптир козуларды. Былтыр козу кочкор болчу. 2 тишинде эле коштум да. Ошо буюрса козулар жаман эмес, мен оюмча. Ошо быйыл күчүнө кирет. Быйыл дагы коёсуз. Калтырап сатпайсыз, буну? Быйыл сатпайм. Быйыл дагы Кудай буюрса кошоюн деп атам. Анда буюрса сизге жагыптыр да бул кочкор, Пока, Дагы бир төлөп алып алсаңыз. Жакшы. 2 кочкор коштум дедиңиз, Быйыл даже үчөөнү иштеттим. Основной ушу Золотой иштеди. Андан кийин уже кышында проверкага да 2 кочкор кошом. Аны азыр көргөзөм. Буну кошуп, андан кийин дагы калып кеттиби деп дагы проверка дагы кошосуңар, Ооба. Буну выставка Жок, эч жакка алып бара элекмин. Жакман эле алып келдиңиз, сиз. Козу кезинде алып келгем, чоңойттум. Сиз выставкаларга чыга элексиз, Жок, козу чыга элекмин. Эми мен начинающий болгондуктан пока ойлойм. 2 жыл. Пока ойлойм, урайын жок. Анан Кудай буюрса 1-2 жылдан кийин урайын чыга болсак, анан барабыз да. Мына достор, көрдүңүздөр кочкорду. Козулардын жана биз тарттык, анан дагы бир тартып беребиз. Именно ушул козунун кочкорлорун, Именно ушудан көрөлүчү. Бирок мындай деле көрүнүп турат короодо. Буюрса көбүн эле ушудан качты дедиңер, Ошодон. Ушунун төлү. Буюрса жакшы, мына кайрылыңыз, разрезтерин да көргөзүп коелучу. Жаккандарга. Бой 1 метр го, Бирдин тегереги бар го ошо. Бирдин тегереги. Веси деле бир 200 жакын го. Мына бул басып жүрдү, азыр эми сарайга кирди бүгүнчө. Эми вес алат го. Вес алат, рабочий состояние, да? Рабочий состояние. Всё. Канча экен? 4. 4-4-үчүн жаңы чыгарып атыптыр. 4. Боюнда ченеп көрөлү. Мм. 97-98 болду, 97-98. Итог бул жер ровный эмес. Эми примерно айтып турсуз, метр. Мына буюрса, Сапар мырза, бул экинчи кочкоруңуз, Ооба. Койго кошкон. Ооба. Бул проверочный катары кошкон болчумун. Основной. Эмне коштуңуз? Буну проверка. Мына. Мунун аты Пират. Пират? Бул негизи дос балам кочкору. Дос баламдын кочкору. Ал дос балама дагы бир дос балам белек катары берген бул кочкорду. Өзү чоң болбосо да, бирок абдан былтыркы төлү абдан жакшы түшкөн. Ошол себептен досума сурап, ошо былтыр коштум да, кышында.
Ошо былтыркы төлү абдан жакшы деп ойлойм. Мага жакты бунун козулары. Көрдүңүз э? Өзүм көрүп. Анан дагы көргөзүп бересиз Ооба. буюрса. Ошо бул да 80 линиясынан 80. бул 80-дин небереси болуп калат. Энеси Гүлбердин кызы болуп калат. Мына 80 линиясынан келген. Ошо бул өтө чоң кочкор эмес, бирок абдан берчү да, дающий деп коет го орусчасы. Ушундай кочкор болуп атат. Бул кичинекейинде негизи инвалид болчу. Уруксан болчу э? Бул арткы буттары сынып, ошо Чаловкада Улан деген досум менен, ошо Карабалтада Эркинден дос, ошо эки досубуз ушундай бутуна тургузган да. Арткы эки жамбаш сынып, бир 3-4 айдай лечение кылып, эми ушуну өзүнө келди да. 5 ай, 5 ай жаттырды даже. Гипс таап бутуна тургузса болот экенби? Айтор лечениясын мен көп көргөн эмесмин, бирок ушу экөө лечение кылганын ушу билем да. Буюрса 80 линиясынан экен. Бул Улан, Чаловкада Улан деген дос баласынын коросунан чыккан өзү. Уландын коросунан чыккан э? Ошо аты Пират. Дагы кыйшык деп коюшат. Кыйшык деп да коёбу э буну? Эмнесинен? Кыйшай баскан үчүн ушунун үчүн. Кыйшайып баскан. Бирок мындай абдан жакшы берчү кочкор экен. Козулар түштү. Былтыркы козулар мага жагып ошон үчүн. Жок, койго дагы кошосуз э? Буюрса, жакты э? Мага жакты. Жакты дейт, буюрса кошом дейт. Бул кочкордун бир кызы бар. Атын Айсулуу деп койгонбуз. Анан көргөзөбүз. Көргөзүп бересиз э? Сапар, бул кайсы? Жана биринчи кочкор. Ооба, мына бул быйылкы төлдүн башы болчу. Эң биринчи туулган козуңузбу э? Быйыл. Биринчиден где-то 10-15 февралда туулган. Ушунда 2 ай болуптур. Атасы жана биринчи көргөзгөн Золотойдон кочкорум. Коз кочкор э? Коз кочкор 2 ай болду. Коз кочкор. Куйругу, кулагы, башы, мындай костягы мага өзүмө жагат. Жагат э? Мен почти баары эле бир экен. Ама 2 айлык коздун кулагын ченеп көрөчү. Кулагы болсун. Кулагы 19-20 экен. 19-20 дейт. Ошо, ушундай коз кочкорлор быйыл түштү. 5 айлык коздай эле экен э? Энесинин линиясычы? Энеси так. Взрослый эле матка. Ошо жана айткан Кепер Кайылдын Азамат деген байкеден алган энеси ошол. Быйыл бул коробуңузга келип биринчи төлдөрдөн. Жок, бул уже экинчи төл. Экинчи төл э? Аркы жылда берген э? Аркы жылда берген. Муну былтыр эжекеси ургач болгон болчу энеси. Эжекеси биякта жүрөт. Кудай буйрса быйыл кошо мага да башка. 80 линиясынан да көргөзүп бересизби? Артынан тартып койду, разреси бар экен. Почти 5 айлык козулардай эле бар. Мисалы Золотойдун эркек козун көргөздүм. Эми экинчи кочкор Пират деген кочкордун кызын көргөзгөн дедим. Экинчи кочкордук э? Экинчи кочкор. Экинчи кочкор ургач экен. Атасы жана Пират, энеси Титаниктин кызы. Энеси Титаник. Ооба, энеси Титаник. Энеси Титаник. Ургач козу. Ургач козу. Бир жарым айлык козу экен деңиз, көрөлү кулагын. Это 18-синде керек экен, э? 18-синде керек, 18-19-синде керек. Мына бул экинчи кочкордун. Экинчи кочкордун. Козу. Макул сапарыңызга кой бериңиз. Буюрса сапарыбызда коробуңузду көрдүк. Коробуңузга көз тийбесин. Машалла. Козуларыбызга, кочкорлорубузга. Сапарыбызда макул көпсөрөп жаңы баштап жаткандарга керекпи, кылбаш керекпи, башташ керекпи? Азыр. Сиз жаңы баштаган чак айтып кетиңизчи. Биринчиден сандан сапатка өтөм десе, коркпош керек экен. Мага чейин айтканчыдай койдо берекеси барго. Бул жакшы иш экен. Ооба, жакшы иш. Орусча айтканда прибыльный иш экен. Мисалы чарба койдун 1 жылдык козусу жарым жылда эт менен алып болот. Мында эт менен эле примерно, э? Арабада тийгизебиз, примерно эт менен эметсек. Коркпош керек экен, ниет кылып, мээнетин жумшап,
башташ керек. Ошо. Сапар мырза, мына могул жерде козларыңызды көрдүк, эркек козларыңыз да бар экен. Буюрса могу биздин катталуучуларга балким бирөө кочкорлорду көрүп жактырып калат, ушул жерден линия алгысы келет. Буюрса бөлүшөсүзбү, эмне кыласыз? Албетте эркек козларын сатууга чыгарам. Могу Чыгарасыз, э? майдын аягында Кудай буйрса эркектерин бөлөм. Анан алам деген кишилер болсо сөзсүз. Мына достор, Бөлүшөт буюрса Сапар мырза кочкорлорун көрдүңөр, козларын көрдүңөр. Буюрса бөлүшүп берем дейт. Номерин калтырып коесуз анда. Албетте. Анда видеонун астына Сапар мырзанын номерин калтырып коесуз. Сапар мырза, чоң рахмат сизге. Силерге келгениңизге чоң рахмат.